Лейлик районунун Жаңы Жер айыл өкмөтү Тажикстандын Хисте Барс айылы менен чектешип, чек араны Канибадам жолу гана бөлүп турат. Жолдун эки четинде эки мамлекеттин мыйзамы менен жашаган тургундар тиричилик өткөрүп келишет. СССР ыдырап өз алдынча мамлекет болгондон бери бул аймакта бир да жолу чек арага байланышкан жаңжал катталган эмес. Баткен облусунун Лейлик районунун арка айылда азыркы күнгө чейин чек ара тилкеси жок. Биз ошол Таджикстан Республикасы менен биргеликте бир эле жол бизди кесип турат. Между Таджикистаном и Кыргызстаном, тем более в Хисте Барс и Жаңы Жер, никакой границы нету. Мы живем в дружбе и в соседстве. У нас базар один, у нас всегда наши киргизы всегда дружество. Между границами у нас много живет, у нас наших у вас и ваших у нас живет, и даже куда мы вместе. Эки элдин кылымдардан бери ынтымакта жашап келишкендиги, ар дайым карым-катнаштын тыгыз болгондугунда дешет. Кыз алып, кыз беришип, куда сүйөк болгондор да бул аймакта көп кездешет. Мындан сырткары кыргыз-тажик жарандары биргеликте ат оюндарында өткөрүп, бул өнөкөт эки улуттун достугун чыңоого өбөлгө болуп келет экен. Тажикстан менен Кыргызстан чектеш жайгашкан айылдардын ортосунда бул ат оюну өтө чоң мааниге ээ, өзгөчө мындайча айтканда достук мааниге ээ. Бул ат оюнунун максаты биринчи болуп мен өзүм ойлойм, бул достук и анан биринин бири өтө чоң, мындайча айтканда чоң маанидә бул оюндун аркасынан сыйлашат. Биз келебиз, булар барады. Биз улак оюнуна келебиз. Ошол эле учурда чакырып да турабыз. Тажик-кыргыз биргеликте ат оюндарына ушинтип уюштуруп келебиз. Ортобузда эч кандай келишпөөчүлүк болбойт. Анткени бири-бирибизге урмат сыйыбыз жогору. Ошондуктан башка мамлекет дебестен Кыргызстандын аймагына өтүп, өз үйүбүздөй кыргыз туугандар менен улак тартыш ойнойбуз. Мындан улам биздин ортобуздагы жакшы мамиленин орношуна аттын да салымы чоң. Келтирады. Хосияты жакшы. Ар жума сайын арка айылындагы ат майданга чабандестер чогулуп, улак тартыш оюну уюштурулуп турат. Бул жерге жакын жашаган тажик жарандары да той кылган учурда мына ушул майданда ат оюндарын өткөрүп, ага кыргыз оюнчуларын да чакырышат экен. Биздин бу жерде ушу Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн ушу улак майданында негизинен ушу Тажикстандын, Кыргызстандын ат мүлүшкөрү бардыгы жыйылат. Биздин бул Жаңы Жерде эң бир жакшы өзгөчөлүгүбүз, биз тажик менен кыргыз бир туугандай аралаш, ушундай той тамаша башка бардыгы ушундай аралашып жүрөт да. Баарыбызды бирибизди эмес, атыбызды ham тааныйбыз да. Баткен облусу өлкө боюнча чек ара чыр-чатактары көп катталган аймак. Өткөн жылы кошуна өлкөлөрдүн чек аралаш айылдарынын ортосунда 13 жаңжал катталса, анын 7-өсү тажик жарандары менен болгон. Мындай терс көрүнүштөргө чекит коюу үчүн чек ара тилкелерин тосуп койгондон сырткары да улуттар аралык карым-катнашты күчөтүү негизги орунда. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.